Assalamu alaikum туғандар, достор. Барыңыздарга Испаниядан, Барселонадан чоң салам. Барыңыздарга үй бүлөңүздөргө Аллахтын тынчтыгы саламы болсун туғандар. Сиздерге мен YouTube каналыма, Instagram'a, WhatsApp'ка келген суроолорго жооп берүү максатында бир видео ролик чыгарайын дедим. Европага кантип барсак болот, Европага водитель болуп кантип иштесек болот деген суроого жооп бергени видео чыгаруудан туғандар. Мен YouTube каналым бар, өзү YouTube каналга ачуунун максаты да ошондой болчу. Атайын ошо кыргыздарга жардам бериш максатта, эми кыргыздарга келип иштеп калса, ошого бир себепчи болуп калыш максатында ачкам. Анан ар бир момун мусулман экинчи момун мусулманга өзү каалаган жакшы нерсени кааламайынча толук момун мусулман болбойт дейт го. Ошого мен да элдерге bir sebepçi olup bir жақшылык иште кичине болсо да бир себепкөр болуу максатында ошо YouTube каналымды ачкам. YouTube канал кантип иштесе болот, кантип бул жака келсе болот, кандай документтер керек деген суроолорго жооп берип, ошолорду келбегендерге бул жактын жашоосуну, бул жакта шаарларды көрсөтүш максатында ачкам канал. Сиздер ушул канал менен элдер менен бөлүшүп, мага поддержка берип койсоңуздар, мен сиздерге ыраазычылык билдирем. Анан мен мага келген суроолорго жооп берейин туғандар. Бул жака келиш үчүн кандай документтер керек, анан эмне керек? Бул жака келиш үчүн биринчи очередте желание керек, анан экинчи очередте аракет керек. Аракет кылсаңыздар сөзсүз келип иштесеңиздер болот. Мен бул жака келиш үчүн мен 7 жылдай Москвада иштеп жүргөм. Москвада иштеп, анан Москвадан тажаганымдан, Москванын акчасына уже аздыгынан ичим чыкпай калган үчүн Европага келип иштеп атам. Кудайга шүгүр, мен ойлогондой эле болду. Зарплатасы жакшы биринчиден, экинчиден эл көрүп, жер көргөнүм калуудат. Типа туризм работа болуп атат да, туризм работа иштеп атам, эл көрүп, шаарларды көрүп атабыз, Кудайга шүгүр. Анан бул жака келиш үчүн кандай документтер керек? Документтер биринчи очередте права керек. Экинчи очередте машина айдашты билиш керек туғандар. Ошол бул жака тилдин, башка нерсенин кереги жок. Англис тил, немецкий тилдин кереги жок. Биз Словакияга келгенбиз. Словакиядан ВНЖ турлап, ошо итальянский Фертранс деген компанияда иштейбиз. Италия, Франция, Португалия, ошол 4 мамлекет основной жүк ташыйбыз. Ошолордун ичинен дагы башка фирмалар бар. Кыргыздар иштеген Гиртека, Булантана, кандай Балтик Транс деген, Словакияда дагы эмелер бар. СТД, Интайлер, толтура фирмада кыргыздар иштейт. Бирок кыргыздар аз. Сиздер да келип иштесеңиздер болот туғандар. Анан посредниктерсиз, акчаны аз кетирип, анан эртераак келип жумушка чыгайын десеңиздер эч кандай посредниктерге ишенбей, промой эмелер менен сүйлөшүп, бул жактагы ишканалар менен сүйлөшүп кетсеңиздер болот. Бул жака водитель постоянно жетишпейт. Фура айдаганга водительдер жетишпейт. Себеби бул жакта 70-80% жүк только фуралар менен ташылат. Бир мамлекеттен экинчи мамлекетке фуралар менен ташылат сөзсүз. Ошон үчүн водительдер жетишпейт. Бул жака келиш үчүн права керек. Праваңыз категориясы СЕ деген категория керек. Эгерде жок боло турган болсо бастырып, фура айдай албасаңыз фураны айдап үйрөнүп келсеңиз болот. Анан бул жакта жакшы жагы, сени адам катары көрүп, элдери жакшы, элдердин сага болгон мамилеси жакшы. Ошондой туғандар. Москвага караганда 3 эсе 4 эсе зарплатасы жакшы. 3 ай 4 ай иштеп, Кыргызстанга отпускка барып келсең болот. Сени бирөө гонять этип, иште деп турган адам жок. Милициялар тосуп эле сенин документтериң проверка кыла турган милициялар жок. Милициялар жакшы, жөнөкөй. Тосто адамдай жакшы күлүп, сага жакшы мамиле кылат тугандар. Ошондой эгерде келем дей турган болсоңуздар, мен Instagram баракчамды описанияга калтырам, ошого жазсаңыздар болот. Же болбосо прямой эле Google'га кирип, же Яндекске кирип, же болбосо Facebook'ка кирип туруп, работа дальнобойщик Европа дей турган болсоңуздар, ошол жактан чыгат. Ар бир компаниянын өздөрүнүн эмелери чыгат. Ошол жерден
Viber болот, Viber менен же болбосо email болот, ошону менен сүйлөшсөңүздөр сиздерге полный түшүндүрүп берет. Сиздерге пригласительный жөнөтөт. Пригласительный жөнөткөндөн кийин сиздер виза алганы Казакстандан, Литвадан же болбосо Польшадан польский же литовский фирмалар көп, ошолор жөнөтөт. Келип виза аласыздар посольстводон. Посольстводон виза алгандан кийин бул жака келсеңиздер 10 күндүн ичинде полный документтериңиздер турула берет. Уже жумушка чыгып кетсеңиздер болот. Бул жакта зарплата 160 миңден башталат. Биринчи эле без опыт, без эме болуп турам соң 160 миңден башталат. Анан секин-секинден акырындык менен көтөрүлөт. Бул жакта 250 миңгече алган кыргыздарды билем. 250 миң евро алып иштеген, 2 ай 3 ай иштеп, кайра Кыргызстанга барып виз алган туугандарды билем. Сиздер келип аракет кылып иштей турган болсоңуздар, сиздер деле ошол акчаны алсаңыздар болот. Бул реальный болуп аткан, өзүң көрүп аткан, бирөөдөн уккан эмес, өзүм көрүп, көзүм менен көрүп аткан нерсем. Өзүм көзүм менен көрүп атам, өзүм алып иштеп акча алып атам. Ошондой туугандар, анан эмнени айтат элем? Самый главный аракет кылыңыздар, бул жака Европага келип калсам, бейиште жашайм, бейиштегидей деп ойлогон, бейиштегидей деген адамдар да бар туугандар. Биз жака келгенде бизге кыйынчылыктар көпчүлүк айткан эмес. Бул жака келгенден кийин биринчисинде кыйынчылык болот. Ар бир ишти үйрөнүп, ишти жолуна коюп алганга чейин кыйынчылык болот баардык иште. Ошо кыйынчылыкка чыдаш керек. 1 ай, 2 ай жакшылап чыдап койсоңуздар, сиздер профессионал водитель болосуздар. Сиздерде опыт болуп, буяктын документин алгандан кийин ар бир фирмага өтүп кетсеңиздер, сиздерге возможность бар. Опыт менен любой фирмага сиздерди алат. Любой фирмага алат. Ошон үчүн келип аракет кылып иштеңиздер, иштегишке аракет кылыңыздар. Анан биздин кыргыздар сразу эле Америкага барып 10 миң, 15 миң доллар иштегиси келет. Жок туугандар, 10 миң, 15 миң зарплата бул жакта жок. Эгерде бул жакта иштей турган болсоңуздар, опыт ала турган болсоңуздар, Канадага возможность ачылат. 1 жыл, 2 жылдык стаж менен Канадага барсаңыздар болот. Через Канада Америкага барсаңыздар болот. Ошондой мындай акырындык менен кылса боло турган иш да. Ошондой мен описание менен Instagram баракчамды калтырам. Ошолго жазыңыздар, же болбосо промой келишке аракет кылыңыздар. Посредниктерге ишенбеңиздер. Посредниктерге ишенип турган болсоңуздар, сиздерди 1000 доллардан 2000 долларгача акчаңыздарды алып көп күттүрүп, анан жөнөтүшү мүмкүн туугандар. Промой келишке аракет кылыңыздар туугандар. Анан кээ бирлер айтат, сен Европага барсаң болду, сен машинеде жашайсың, uyku деген нерсени унутасың, тамак деген нерсени унутасың. Жок туугандар, бул жакта баардык возможностьтар, баардык шарттар жаратылган. Паркингтер бар, паркингтердин ичинде эс алуучу жерлер бар. Кадимкидей уктайсың. Мисалы үчүн 2020-жылкы машинени айдайм мен. Ичинде холодильниги, баардык нерсеси бар, спальни бар, таза. Машиненин ичинде жылаң аяк жүрөсүң, баардык эмелери бар, душтар бар, туалеттер бар, тамак аштан деле кыйналбайсың. Бирок ар бир иште кыйынчылык болот. Биринчи келип көнүгүү алганга чейин, үйрөнгөнгөчө кыйынчылык болот сөзсүз түрдө. Эч бир иштин жеңили жок. Зато биз үйрөнүп эме кылгандан кийин ал нерсени постоянныйга иш болот, постоянно келип иштеп кетсеңиздер болот туугандар. Видео менен бөлүшүңүздөр, өзүңүздөр келиңиздер бул жакта Европада фура айдап иштеш, биринчиден акча иштейсиң, үй бүлөнү бакканга болот. Үй бүлөнү багасыздар, ата энеңиздерге жардам бересиздер, машина алам дегендер машина алса болот, квартира алам дегендер квартира алса болот. Ар бир максатка жетиш үчүн акча керек ар бир адамга. Келип иштесеңиздер болот туугандар. Видео менен элдер менен бөлүшүңүздөр. Кимдир бирөөгө келишине себепчи болсо, кимдир бирөөнүн келишине жардам бере турган болсок, туугандар, биз сүйүнөбүз. Өзү максат деле ошол. Ошол YouTube каналдын максаты ошол. Буякка келгендерге, жаңы келүүчүлөргө жардам бериш максатында. Анан буякта Европанын жашоосу боюнча, Европада кантип жүрөт кыргыздар, ошолор боюнча видео тартам деген максатты ачкам ушул каналды. Ушул каналдын өнүгүү өсүшүнө сиздер да салым кошуп, жардам берип кетиңиздер. Видеону WhatsApp'тардан, башка группаларга, ссылкаларын башка эмелерге таштагыңыздар туугандар. Сиздерден лайк, комментарий күтөм. Баарыңыздарга Аллахтын саламы, тынчтыгы болсун. Рахмат.